Президентке караштуу антикоррупциялык ишкерлик кеңешинин өкүлдөрү шайлоонун өтүшүнө көзөмөл жүргүзүүдө. Жалал Абад облусунда болсо 17:00 карата эч кандай мыйзам бузуу катталбаганын билдирилди. Барыбызга маалым, акыркы bundan мурунку жогорку кеңешке болгон шайлоолорубуз абдан бир ыплас жолдор менен болгон. Ага салыштырмалуу бул асман менен жердей эле болуп атат. Өткөнкү шайлоодо биз билебиз, мыйзам бузуулар аябай көп болуп, жыйынтыгында бийлик алмашуу болгон. Анын бирден бир себеби административдик ресурс менен добуш сатып алуу колдонгон үчүн ошол нерсе болгон. Азыркы шайлоодо административдик ресурстук такыр колдонулбай атат. Бул боюнча президентибиздин жарлыгы чыккан. Бул боюнча көзөмөл аябай каттуу болуп атат. Ал эми облуста коомдук тартип туруктуу экендигин Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Учурда милиция тарабынан күчөтүлгөн тартипте көзөмөл жүргүзүлүүдө. Жалал Абад облустунун аймагы боюнча жалпы алып караганда коомдук саясий кырдаал туруктуу жана ошондой эле милициянын көзөмөлүндө. Андан сырткары саат 8:00-дөн 17:00-га карата ушул шайлоо тилкелери, шайлоодогу тартип бузуулар боюнча областтын аймагынан бир эле факты катталды. Ал Таш көмүр шаарынан. Анда жеринде барып текшергенде, териштириштерин жүргүзгөндө ошол шайлоо тилкесинде свет өчүп калып, ток келбей калып убактылуу. Бирок ал шайлоонун жүрүшүнө эч кандай тоскоолдук кылбагандыгы жөнүндө текшерилип келди. Азыркы учурда бардыгы мыйзам чегинде жана туруктуу көзөмөлдө өтүп жатат. Ишеним партиясынан талапкер Айнура Осмонова Жалал Абад шаарындагы номер 2098 шайлоо тилкесинде газеталарды туура эмес илинип калгандыгын айтып, нааразычылыгын билдирди. Ушунча шайлоо болот. Алып келтирип эшикке ушинтип илип койсо эмнеси экен? Туура эмес нерсе болду. Мыйзамда туура эмес нерсе. Кандидаттарды алып туруп, бөлөк партияныкын аралаштырып туруп коюп атат. Ушул туура нерсе деп эсептейсиңерби? Ал эми БШК өкүлдөрү шайлоо тилкелерине газеталарды илип коюуну тапшырган. Анткени жарандар тарабынан талапкерлерди таппай калып жатабыз деген пикирлер айтылган. Газеталар Илгиле деп. Элдер жалып калып атат. Биз кандидатыбызды таанып айтабыз. Анан мен балдарга бердим. Балдар барып илип койду. Азыр келип бияк айтат, Айнура Шермат. Мен немен туура эмес го. Караса бет алмашып калды. Номер туура эмес экен. Мына жанагы жер ачкан. Муну ачканда мында болуп калганда. Все бояка. Бекенчиликке кошулуп калды деппи? Ошондой. Ушундай болуп калган. Номерация турат. 23. БШКнын аймактагы өкүлү талапкердин шайлоо тилкелеринде жүрүшү мыйзамсыз экендигин айтты. Номер 2098 шайлоо тилкесинде 2675 шайлоочу катталган. Ал эми 17:00-га карата 668 жаран добуш берген. Жалал Абад облусундагы шайлоочулардын жалпы саны 685.620 түзөт. Аларга аймактарда 452 шайлоо тилкеси уюштурулган. Шайлоо өнөктүгүн ондой эл аралык байкоочу байкоо салууда. Айбек Исабеков, Аскар Мамат Исаков, Регион.